Саламатсыңарбы? 9-класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Авторлору Сыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбетакунов. Экинчи бөлүм компьютер жана ПК. Сабактын темасы компьютердик графика. Сабакка киришүүдөн мурда шарттуу белгилерди эсибизге салсак. Эсиңе тут. Маанилүү маалымат. Аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу тема боюнча кошумча маалымат. Аныктама. Жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн. Компьютердик практикум. Компьютерди өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Компьютердик графика андан ары сактоо жана иштетүү максатында реалдуу дүйнөдөн алынган визуалдык маалыматты санариптештирүүгө, түзүүгө, редакциялоого мүмкүндүк берүүчү компьютердик технологиялардын бөлүмү. Компьютердик графиканы ар кандай кесиптин ээлери колдонушат. Инженерлер жана конструкторлор, архитекторлор жана астрономдор, дизайнерлер жана модельерлер, сүрөтчүлөр жана окумуштуулар. Алардын ар бири үчүн графикалык программалар же графикалык пакеттер деп аталган атайын программалык камсыздоо түзүлөт. Негизги колдонуу аймактары: иш жана илимий графика. Илимий изилдөө объекттерин графикалык иштетүү үчүн, андан тышкары сандык берилиштерди график, маалымдама, иллюстрация түрүндө көрсөтмөлүү берүү үчүн кызмат кылат. Төмөндө мисалдар көрсөтүлгөн. Инженерлик графика. Инженер конструкторлордун, архитекторлордун, жаңы техниканы ойлоп табуучулардын ишинде кеңири колдонулат. Компьютердик графиканын бул түрү долбоорлоо системасын автоматташтыруу негизги элементи болуп саналат. Конструктордук графика тегиздиктеги сүрөттөлүштөр жана мейкиндиктеги 3 өлчөмдүү сүрөттөлүштөрдү да алууга мүмкүндүк берет. Иллюстративдик графика. Иллюстративдик графиканын пакеттери жалпы колдонуудагы персоналдык компьютерге кирет. Мисалы, графикалык редакторлор. Көркөм жана жарнамалык графика. Анын жардамы менен журнал, жарнамалык роликтер, мультфильмдер, компьютердик оюндар, видео сабактар жана видео презентациялар жасалат. Бул максаттар үчүн графикалык пакеттер компьютердин көп ресурсун, ылдамдыкты жана эсти талап кылат. Башкалардан айырмаланган өзгөчөлүгү болуп, реалдуулукка жакын жана кыймылдуу сүрөттөлүштөрдү түзүү мүмкүнчүлүгү эсептелет. 3 өлчөмдүү объекттердин сүрөттөрүн алуу, аларды айландыруу, жакындатуу, алыстатуу, деформациялоо көп көлөмдөгү эсептөөлөр менен байланышкан. Жарыктын булагына жараша, көлөкөнүн жайгашуусуна жараша, беттин фактурасына жараша объекттин жарыктандыруусун берүү оптиканын мыйзамдарын эске алып эсептөөнү талап кылат. Компьютердик анимация. Дисплейдин экранында кыймылдуу сүрөттөлүштөрдү алуу. Сүрөтчү экранда кыймылдагы объекттин баштапкы жана акыркы абалын гана түзөт. Ал эми эки абалдын арасындагы калган бардык абалдарды компьютер математикалык эсептөөлөргө таянып аткарат. Белгилүү жыштыкта экранга ыраттуу чыгарылуучу алынган сүрөттөлүштөр кыймылдын иллюзиясын берет. Сүрөттөр берүү ыкмасы боюнча экиге бөлүнөт. 2 өлчөмдүү графика, тегиздиктеги сүрөттөлүш же видео. 3 өлчөмдүү графика. 3 өлчөмдүү мейкиндикте моделденген көлөмдүү объекттер, сүрөттөлүш же видео. 3D моделдөө. Бул реалдуу объекттин же абстрактуу объекттердин бир эле сүрөттөлүш кичирейтилген же чоңойтулган масштабта кайталана берген геометриялык фигуралардын фракталынын проекциясы. Маалыматтык моделинин көлөмдүү образын иштеп чыгуу болуп эсептелет. 3 өлчөмдүү сүрөттөлүштү түзүүнүн ирети. Биринчи, моделдөө. Объекттердин 3 өлчөмдүү математикалык моделин түзүү. Экинчи, текстуралоо. Материалдын касиеттерин жана текстураларын иштеп чыгуу. Растрдык, вектордук же процедуралык текстураларды көчүрүп көбөйтүү. Үчүнчү, жарыктандыруу. Виртуалдык жарык булактарын моделдөө. Анимация. 4-чү, объекттердин кыймылын түзүү. 5-чи, динамикалык симуляция. Ар түрдүү элементтердин бири-бири менен жана моделденип жаткан процесстер менен өз ара аракеттенишүүсүн автоматтык түрдө эсептөө. 6-чы, визуалдаштыруу. 3 өлчөмдүү модельди 2 өлчөмдүү мейкиндикте көрсөтүү.
Колдонулган программалар: Audec 3D Max, Audec Maya, Audec Softimage, Blender, Cinema, 4D жана 3D моделдөө. Мындагы программалардын ичинен 3 өлчөмдүү графиканы түзүү үчүн Blender эркин ПК болуп саналат. Blender татаал 3 өлчөмдүү модельдерди жана интерактивдүү оюндарды түзүү үчүн колдонулушу мүмкүн жана өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт. Моделдөө каражаттарын, анимацияларды, рендерингди, кийинки иштетүүнү, видеону үнү менен монтаждоону, түйүндөрдүн жардамы менен чогултууну Blender чөйрөсүндө программалоо Python тилинде ишке ашат. 3D графиканын өзгөчөлөнгөн артыкчылыгы болуп, кошумчаланган реалдуулук эсептелет. Бардык айлана чөйрөк компьютердик графикадан түзүлгөн виртуалдык реалдуулуктан айырмаланып, кошумчаланган реалдуулукта компьютердик графика кээ бир бөлүктөрүндө гана колдонулат. Мисалга алсак, Instagram тиркемесиндеги маскалар ушул технологиянын негизинде түзүлгөн. Сиз камераны өзүңүздүн бетиңизге багыттайсыз, ал эми программа өзү эле беттин сүрөтүнө мультфильмдеги күчүктүкүндөй кулак же мурунду, көз айнек же болбосо жана башка жасалгаларды жабыштырып коет. Башкача айтканда, реалдуу табигый чөйрөдө сүрөттөлүштөрдү таануу технологиясы колдонулат. Ал эми ага кошумчаланган реалдуулуктун программасы виртуалдуу 3D объекттерди кошуп көрсөтөт. Сиз маркерди өзгөртсөңүз болот. Ар кандай багыттарга айлантып, ар түрдүүчө жарыктандырып, кээ бир бөлүктөрүн жаап. Бул учурда экрандагы 3D объекттердин абалы да ошого жараша өзгөрөт. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.